Сиздер менен бүгүн инсульт оорусу тууралуу сүйлөшөбүз жана кыскача маалымат берип кетебиз. Инсульт оорусу курч мүнөздөгү оору болуп саналат. Мунун эки түрү болот. Негизинен геморрагический жана ишемический болуп. Геморрагический бул мээдеги чоң жана кичине кан тамырларынын жарылуусунун натыйжасында пайда болот. Ал эми ишемический ушул эле кан тамырлардын кысылып калуусунун натыйжасында пайда болгон оорулар. Негизги себептеринен болуп кан басымынын жогорулашы жана организмде кан тамырлардын составындагы холестериндин көбөйүүсүнүн натыйжасында болот. Андан сырткары дагы себептери аябай көп. Негизгилери ушулар болуп саналат. Баштын катуу оорусу, айлануусу, ошондой эле бетте бир тарабынын бир аз кыйшайып калуусу пайда болот. Көздүн көрүүсү дагы аябай начарлайт. Ошондой эле колдун же буттун кайсыл тарабынын алсыз болуусу бул очаг поражения мээде оң жакта болобу же сол жакта болобу ошонусуна байланыштуу болот. Эгер колуну көтөр дегенде очаг поражения оң жакта боло турган болсо, например, сол жактагы мындай наоборотунан болуп калат. Сол колуну көтөрө албай калат больной. Бир эле сол кол эмес, сол буту дагы ошондой кыймылга келбей калышы мүмкүн, же болбосо аракеттене албай калышы мүмкүн. А наоборот, очаг поражения сол жакта боло турган болсо, бул көрүнүш мындай учурга мындай көрүнүшкө келет. Оң кол жакшы көтөрүлбөй калат, сол кол жагы жакшы көтөрүлөт. Мында деле сол буту дагы жакшы иштебей калат. Ошондо беттеги наоборот болуп калат. Беттеги ошол очаг поражения кайсыл жакта болсо, ошол жакты гана карайт. Эгер сиздерде жакындарыңызда ушундай көйгөй пайда боло турган болсо, оорулууну тезинен жаткырабыз. 30 градус бийиктикте болуш керек. Эгер больной кусуп кыйнала турган болсо, капталынан жаткырып, ооз коңдөйүн тазалап, ооздо протездер болсо алабыз. Көкүрөктө кыскан кандайдыр бир кийимдер болсо бошотобуз. Андан сырткары оорулууга таза аба кириш керек болот. Биз тезинен форточкаларды ачып, таза аба менен терең-терең дем алганга больнойго өбөлгө түзүп беришибиз керек болот. Мындай оорулуулар 10 күн бою стационарда лечение алып келишет. Андан кийин дагы 1 ай, 2 айдан кийин алар сөзсүз түрдө лечение алыш керек. Бизде ошол учурда көбүнчө кайрылышат. Бизде мындай учурда солёная шахта, физлечение, ЛФК, массаж, хижама аркылуу оорулууларга жардам беребиз жана жакшы результаттарга жетебиз. Андыктан оорубаңыздар, саламатта болуңуздар.